Рахмат, мээрим. Саламатсыздарбы, чөйрө жолугушунун меймандары, биздин Zoom жолугушуга кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен кант диабети жөнүндө сөз кылабыз. Кант диабети негизи организмде инсулиндин жетишсиздигинен келип чыккан оору деп билебиз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдиргенине караганда, дүйнө жүзүндө 422 миллиондон ашык адам кант диабети менен ооруйт экен. Бул дүйнө калкынын санынын 6-дан ашык пайызын түзөт дейт. Эгер ушул темп менен эле кете берген болсо, 2025-жылы кант диабети менен ооругандардын саны 2 эсеге көбөйөт деген божомолдор бар. Ар бир экинчи адам өзүнүн оорусу жөнүндө билбейт экен. Андыктан коом тарабынан бул оорунун аныкталып, дарыланып жана алдын алуу зарылдыгын түшүнүү абдан маанилүү. Дал ушул максатта бүгүн Түркиянын Стамбул шаарында эң алдыңкы окуу жайларда билим алып, дал эле ушул шаарда иштеп жаткан терапевт Элиза Сатарованы конокко чакырганбыз. Элиза айым, кош келиптерсиз. Кош келдим. Рахмат. Мен бүгүн диабет жөнүндө кичине маалымат берип кетейин деп жатам. Диабет Алгач өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айтып кетсеңиз, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Атым Элиза. 20 жылдан бери Турцияда жашайм. Бул жерде Стамбул университетинин Стамбул медициналык факультетинде окугам. Ординатурадан дагы ошол эле факультетте терапия бөлүмүндө бүтүрдүм. 9 жылдан бери иштеп келип жатам. Терапия бөлүмүндө эмгектенем. Ошо бүгүн диабет жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик силер менен. Диабет жөнүндө айта кете турган болсом, диабет дүйнөдө жугуштуу болбосо дагы өтө көп чалдыккан, өлүмдөрдүн эң көп 4-чү себеби болуп эсептелет. Кыргызстандын статистикасын билбейт экен, бирок Турциянын статистикасын ала турган болсок, калктын 42% диабет жана предиабет деп койгон диабеттен мурунку стадиядагы адамдар менен 42%-ын түзөт. Диабет диагнозу коюлган пациенттердин 40% көзөмөл алтында болуп эсептелет. Көбүнчөсү сиздер айткандай эле өздөрүнүн диабет болгонун билбейт же кандай десем, бул ооруга көп маани бербеген үчүн контролдонгон эмес да. Өзү диабет жөнүндө кыскача айтып кете турган болсок, тамактануу менен алынган кант клеткага кириш үчүн инсулин деген гормонго муктаж. Инсулин гормону организмде болуп калган болсо, анда бул биринчи тип кант диабети деп атайбыз. Эгер организмде инсулин бар, бирок кант менен кандай десем, кант менен түп келишип клеткага киргизе албаса, организмде болгон инсулинди туура биринчи тип кант диабети деп кандай десем, айтсак болот, ошентип айтабыз. Кыскача жок болсо же болгон инсулинди биз канттын деңгээли көтөрүлүп, бул убакыт менен көп органдарга залал кетире баштаганда бул диабет оорусу деп кандай десем, диабет оорусу ушундай оору десек болот. Негизги кооптуу болушунун себеби бул анын көпчүлүк адам өзүнүн ооруп жатканын билбегендиги болуш керек. Ооба, көптөгөн бул оору менен жабыркагандардын өзү диабет болгонун билбей жүрө беришет. Көп убакыттын ичинде органдарга залал кетирип өтүшүп кетет да. Эң коркунучтуу жагы өтүшүп кеткени. Көп жылдар буну билбей адам баласы керектүү нерселерди негизи оорунун себептери эмнеде? Кантип эмне себептен ушу кант диабети келип чыгат? Биринчи типте, кандай десем, биринчи типинде диабетинде өзү уйку бези деп коет, панкреас деген
безибиз бар. Инсулин ошол жактагы бета клеткаларынан чыгарылат. Бул бета клеткаларга ото антикор деп коебуз, өзүбүздүн организмибиз антикор бөлүп чыгарып, ошо толугу менен залакатты келтирет да өзүнө өзү. Ошондуктан инсулин чыгара албай калат. Анан кийин буларга себеп болгон көбүнчө жаш балдарда инфекция, травма, стресс болушу мүмкүн. Бул биринчи типи тукум куубайт, кандай десем, ошондон андай генетикалык өтүшүп кетиштүү болбойт биринчи типте. Экинчи типте болсо, бул кандай десем, дүйнө жүзүнүн көбүнчөсүн таасир формасы. Бул үй бүлөсүндө кант диабети болгондор, 4 килограммдан веси чоң бала төрөгөн апалар, кош бойлуу болгон кезде диабет, кант диабети диагнозу коюлган аялдар, тез убакытта семирип кеткен адамдар көбүнчө бул экинчи тип үчүн басында болуп эсептелет. Же кандай десем, башка себеп менен уйку бези, панкреас, рак же бир операция менен алынып калганда дагы аларга диабет ошондой да. Көбүнчөсү биринчи тип үчүн бул наристелерде, балдарда көрүлгөн формасына инфекция, травма, стресс себеп болот. Экинчисине көбүнчө кандай десем, эң маанилүү фактор бул тукум куугуч, анан семирүү десек болот. Биз ооруга чалдыкканыбызды кантип билебиз? Семирип баштасак, демек бул кант диабетине чалдыкканыбызбы? Дароо вес алып, мындай салмак кошуп баштасак, кантип аныктай алабыз? Канда канттын деңгээли көтөрүлө баштаганда бөйрөк буну заара менен организмден чыгарууга аракет кылат. Ошондуктан көп заарага чыга баштайт адам баласы. Көп заарага чыккан үчүн оозу кургап, көп суу ичүүнү талап кыла баштайт. Өзүн өтө алсыз сезет. Көбүнчө баш айлануу, зренияда көрүүдө начарлоолор баштала баштайт. Көбүнчө бир адам түндөсү уйкудан ойгонуп заарага чыгып аткан болсо, врач эки нерсени ойлойт да. Биринчиси бул диабет оорусу, экинчиси бөйрөктүн өзүнүн оорулары дароо эсибизге келет. Ошо түнкү уйкудан ойгонуп туалетке барган кишилер обязательно диабет болуп калган, кандай десем, кант диабетине чалдыкты деген чечим ошентип ойлош керек да. Бул жерде диабет дедим го, бунун кыргызча так эмесин таба алган жокмун, бирок бул диабеттен мурунку учур деп анык эметсек болот, айтсам болот. Мында кандагы глюкоза нормага караганда көтөрүлгөн, бирок кант диабети деп диагноз коюш үчүн дагы жетишсиз да, мындай ортодо калып калган бир учур деп айтсак болот. Мында дененин кээ бирки жерлеринде, моюнда, колтуктун астында, бүктөлгөн жерлерде дененин түсү коюлана баштайт да, акантозисин билет. Анан кийин ак папилломага окшогон ак калдар боло баштайт. Бул көбүнчө моюнда, колтуктун астында. Булар дагы алгачкы белгилер деп эсептесек болот. Бул предиабет, диабеттен мурунку стадиядагы кишилерде көбүнчө тамак жегенден кийин же узак мөөнөткө чейин ачка калганда канттын деңгээлинин азайып кеткенине байланыштуу өзүн өтө жаман сезип, тамак жебесе азданып, анан кийин кандай эгер дароо, таттуу же тамак жебесе өзүн жоготуучудай эсептей, кандай сезе башташат. Бул дагы
биринчи эмелерде стадиясы деп эсептесек болот. Бул предиабетке учурунда эгер ошо эртерээк доктурга көрүнүп дарыланса, диабетке чалдыкпоо мүмкүндүгү барбы? Диабеттен коргоого мүмкүнчүлүк бар бул предиабет болгон учурда. Ошондуктан кандай десем, сөзсүз түрдө врачка көрүнүп, канттын деңгээлин текшертип анализ менен, анан кийин, конечно, эме кылыш керек. Доктурдун эмесин, кандай десем, тавсия нейди бир? Сунуштарын кылса, диабеттен коргоо мүмкүнчүлүгү бар бул предиабет. Эгер ошол сиз айткан симптомдорду байкасак, дароо доктурга кайрылсак, анын айткандарын так аткарсак, демек кант диабетине чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ооба. Эң сонун. Сиз айтып кеттиңиз, биринчи жана экинчи типтеги кант диабети жаш балдар, анан улгайып калган адамдар ооруйт депчи. Бул ооруда белгилүү бир жаш курак барбы, же жаңы төрөлгөн баладан 80-90 чыгып калган чоң ата чоң апалар дагы оорушу мүмкүнбү? Эң риск жаш кайсы? Биринчи типинден биринчи тип кант диабети жөнүндө айта турган болсок, панкреастагы клеткалардын жабыркоосуна байланыштуу организмде инсулин гормонунун жок эсе калганына жараша болот да, инсулин жок организмде. Ошондуктан тамактанууга жараша 3 же 4 жолу инсулин сайып турушубуз керек. Бул дарынын бир эле дарылоонусу бар, бул инсулин. Башка кереги жок бул ооруда. Андан кийин бул биринчи тип менен ооругандар көбүнчө наристелер, жаш балдар, 20-25 жашка чейин жаштарда көрүлөт бул биринчи формасы. Кандай десем, тукум кугуздук эмеси жок, генетикалык өтүшүп кетүү деген нерсе болбойт бунда. Экинчи формасында болсо, кандай экинчи тип диабетте болсо, бунда эң негизги нерсе тукум кууй турган эмес. Эң биринчи эме буга болгон. Мында экинчи типте инсулин бар, бирок клеткалар кезгичтер сайып болгон инсулинди бунда көбүнчө кандай десем, группа рискада болгон булар кимдер? Эмеде да айтып, чоң бала төрөгөндөр, 4,5 килограммдан көбүрөөк төрөгөн, кош бойлуу болгон мезгилде диабет диагнозу коюлгандар, туугандарында, бир тууганында, атасында, апасында болгондор, тез учурда семирип кеткендер, булардын баардыгы экинчи тип диабет үчүн риск группасында болуп саналат. Кандай десем, экинчи тип ушундай да. Демек, жаш куракка карабайт экен, Экинчи тип кайсы жашта көрүнөт? Көбүнчө мурун биз кишилерде 40 жаштан кийин көрчүк деп айтчык, бирок азыр жашоо шарты алмашкандан бери обезите деп коебуз, жана өтө семиз адамдар көп боло баштаган үчүн жашоо образы өзгөрүп, физически кыймылдоо өтө аз болгон үчүн 30 жашынан кийин эле көп көрө баштадык. Азыр көбүнчө поликлиникага келгендердин, жаңы диагноз коюлгандардын 20-25% 30 жашынан кийин эле коюла баштады. Кандай десем, диагноз кое баштадык. 30 жашынан кийин деп уже эметип койсок болот, аны оңдопчу мурун 30 жаш экинчи тип деп баштады. Кантип дарылансак болот? Физикалык активдүүлүк жана диета кармасак бул ооруга чалдыкпайбызбы? Кантип дарылансак болот?
birinci tipinde naristelerde, жаш балдарда görülgөн tip formasında bir ele dargızı var, insülin. İnsülinde insülinde Klaus emetебиз. Азыр болсо мурунка караганда калем инсулиндер бар, мындай ручкага окшогондор. Тамактануудан мурун инсулиндин формуласына жараша 15 же 30 минутта мурун инсулин укол сайылат. Экинчи тип кант диабет, биринчи диагноз коюлганда көбүнчө таблеткалар менен баштайбыз. Кайсы дары, канча дары, миллиграммын кандай кылабыз, булардын баардыгы пациенттин кантынын деңгээлине жараша белгилейбиз. Кээ экинчи кант диабетинде бөйрөктөр же жүрөк өтө оорулуу болуп таблеткаларды колдонууга мүмкүнчүлүк болбогон учурда бул пациенттерде дагы инсулин колдонуу. Бирок мурунка караганда азыр жакшы дарылардан өтүрү инсулин колдонуу өтө эле аз болуп калды пациенттерде. Бул пациенттер биз көзөмөлдөп жатканда гемоглобин А1, глюкоздолгон гемоглобин. Бул эмнени түшүндүрөт? Көбүнчө эң акыркы 3 ай ортолому канттын деңгээлин бизге көрсөтөт. Биздин учетко турган, бизде көзөмөлдө болгон пациенттер үчүн, биз үчүн өтө маанилүү бир анализ бул. 3 айда бир пациенттер 3 айда бир келип турат. Көзөмөлдөгөн доктор пациенттин кандай десем, баардык нерсесинин жакшы болгондугуна эме келтирсе, жакшы болгонун көргөн болсо, анда 3 ай эмес, алдыда бир анализдерди тапшырып, врачка керек да. Элиза, кечиресиз. Наушнигиңиз болсо тагып койсоңуз, кээде сүйлөп аткан үнүңүз кесилип калып атат. Моя мама фантастик! Азыр угулуп атабы Гүлира? Азыр угуп калды, жакшы. Эгер дарылануудан баш тартсак же туура эмес дарылануу болсо, бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Көбүнчө азыр жана жаш балдарга башталган инсулин деп айттым го. Көбүнчө кичинекей убагында, мезгилинде жакшы эле колдонулат, бирок жанагы подросток учурда көбүнчө биздин пациенттер инсулинди тыштап коюшат да. Тыштап койгондон где-то 1 жумадан кийин, 3 күндөн кийин комада реанимацияга келишет көбүнчө. Же бул жаш балдарга биринчи диагноз коюлуп аткан учурда да иногда комада реанимацияга келип, анан биринчи тип диабет болгону аныкталат. Инсулинди колдонбой коюуда инсулинди колдонбой койсок, ушундай оор кандай десем, оор формага Айланып кетет. чалдыгып калышы мүмкүн. Меселе кош бойлуу аялдарда диабет болгондо, эгер канттын деңгээлин туура нормалдаштырбасак, анда баланы жоготууга чейин барган, же эрте төрөлүп калышы мүмкүн, же кандай десем, апанын организмине өтө кандай десем, өтө оор абалдар болуп калышы мүмкүн.
деп айтам. Анан кээ бирде инсулинди же заматта глюкозаны түшүрө турган дарылар бар. Ошолорду дозасынан көбүрөөк колдонулуп койсо, бул учурда кантты дагы өтө түшүп кеткени дагы биздин үчүн коркунучтуу бир абал. Ушундай болгондо көбүнчө кант өтө түшүп кеткенде мээнин клеткаларына өтө зыяндуу болот. Комага дагы себеп бериши мүмкүн деп жыйынтыктап коеюн. Кант диабети майыптыктын жана Не ломай мне яйца! кечиресиздер. Кант диабети эрте майыптыктын жана кан тамыр ооруларынын айынан өлүмгө алып келген учурлар абдан көп деп айтышат. Кандай майыптык алып келиши мүмкүн? Диабеттин диагнозу коюлгандан кийин эгер канттын деңгээлин контролдобосок, узун убакытта, узун мөөнөттө чоң жана кичинекей тамырларды жана нервный клеткаларга залакат бериши мүмкүн да. Was wollen wir trinken? Жана глюкоздолгон гемоглобин биз үчүн өтө маанилүү деп айттым го. Например, өзү 6дан баштап 6, 7, 8, 9 ошондой болуп эметилет, көрсөтүлөт. Бир-бирдик азайтса, бул гемоглобин, глюкоздолгон гемоглобинди диабетке байланыштуу өлүмдөрдүн где-то 27%-ын азайткан болобуз. Инфаркттын 17%-ын азайткан болобуз. Ошон үчүн глюкоза канчалык нормага жакын болсо, ошончолук узун убакытта пациенттин жашоосу сапаттуу болот да. Кант оорусу менен ооругандарда жүрөк оорусу жөнөкөй адамдарга караганда 4-5 эсе көп болот. Инфаркт, кардиомиопатия деп коебуз. Бул жүрөктүн булчуңдарынын кандай десем начарлашы деп айтсам болот. Кардиомиопатия, аритмия бул кант диабетинде өлүмдөрдүн биринчи себеби болуп эсептелет. Чоң тамырлар айттым го, жана узун убакытта чоң тамыр жана кичинекей тамырларды залакат кетирет деп. Чоң тамырларда анан кийин нервный системанын залакат алуусуна байланыштуу бармактардын, буттардын ампутациясына эң көп себеп болгон оору бул диабет болуп эсептелет. Узун мөөнөттө уруксатпы мен? Мен азыр баарыңыздарга звук өчүрөм. Сиздер экөөңөрдү кол көтөрүп коесуздарбы, пожалуйста. Кол көтөрүп койсоңуздар. Жок, Элизеже, бул жакта реакция дегенде эмоджилер бар. Ошондон поднять руку деген бар. Ашыкча звуктар чыгып кетип атпайбы? Нашли, Элизеже? Гүлереже күйгүзүңүз. Элизе реакциялар дегенди бассаң, пармак калдыр деген бар. Реакцияларды бассаң, ичинде пармак калдыр дегенди бассаң. Таптыбы? Элизеже, таптыңызбы?
Elisa бул жатат сага. Elisa. Гүлира, мен эмени айтайын деп аттым. Азыр жана чоң тамырларды айттым, жүрөк, бул ампутацияга болгон буттардын эмеси ампутацияга себеп болот деп. Анан кийин узун мөөнөттө кичинекей тамырларды да кармаш. Ошо акыркы суроого кайра жооп берип коесузбу, анткени аябай ашыкча ызчуулар болуп кетти. Ошо кант диабетин айынан келип айттык да, кан тамыр оорулары тууралуу айтып берсеңиз. Макул, башынан айта берейинбиз анда. Диабет диагнозу коюлгандан кийин эгер канттын деңгээлин нормага жакын кармабасак, узун мөөнөттө өзгөчө чоң жана кичинекей тамырлар нервная системага залакат кетирген үчүн көптөгөн кесепеттер чыга баштайт да, жыл өткөн сайын. Жүрөк оорусун ала турган болсок, диабет болуп ооруган пациенттерде жөнөкөй адамдарга караганда 4 эсе көп болуп эсептелет жүрөк оорулары. Жүрөк ооруларын Мерим, ушул адамды чыгарып койчу сонда, сураныч. Кайсыл экен? Жаңа эле экранын көрбөйсүз го? Чыңгыз деген по-моему, Ошол окшойт. Кечиресиздер. Бул темага кызыкпаган адамдар да кирип алган экен, сонун кечирим сурайбыз. Эле сиздер да кечирим сурайсыз, улам бөлүп жатасыздар. Все болду. Жүрөк оорусун айтсак, жөнөкөй адамдарга караганда жүрөк оорусу 4 эсе, 5 эсе көп көрүлөт диабеттиктерде. Диабет болгон адамдардын өлүмүнө себеп болгон эң чоң оору деп эсептелет жүрөк оорулары. Инфаркт, кардиомиопатия деп коебуз. Бул жүрөк оорусунун булчуңдарынын начарлоосуна байланыштуу болот. Аритмия, бул диабет болгон адамдарда өлүм себептеринин эң көбүнчөсүн кандай десем камтыйт десем болот. Анан кийин чоң тамырлардын жана жанагы нервная системанын залакатына жараша, залакатынан долай нейди, жабыркоосуна байланыштуу бармактардын жана буттардын ампутациясына эң көп себеп болгон оору бул диабет. Анан кийин кичинекей тамырларды да кармайт дедим. Бул кичинекей тамырларды кармагандан кийин 3 органыбыз бей тартат да. Булардын биринчиси бөйрөк, экинчиси көз, үчүнчүсү нервная система. Бөйрөк начарлай баштаганда буна нефропатия деп коебуз. Бөйрөктүн эң акыркы стадиясына себеп болгон эң башкы оору бул диабет. Бөйрөк акыркы стадияда болгондо же диализге кириш, диализ алыш керек, же трансплантация кылыш керек да. Азыр кандай десем, диабет менен ооруп калгандар коркпосун, менде дагы ушундай болобу деп. Диабеттердин где-то 20 же 30%-inde бөйрөктөр кесепеттенет, ошо нефропатия болушу мүмкүн. Көбүнчөсү диагноз коюлгандан кийин 10 жылдан кийин бөйрөккө таасир бере баштайт да. Биринчи тип менен ооруган жаш балдарды көбүнчө 10 жылдан кийин уже бөйрөккө таасир бериптирби деп заарадан белок карай баштайбыз. Экинчи тип менен ооруп жаңы диагноз коюлганда эле биз сразу эле ошол учурда эле бөйрөктөрү кандай экен деп эмете баштайбыз. Кандай десем, белокту дагы детальдандырып анализ тапшыртабыз. Себеби кандай десем, диабет диагнозу азыр коюлду, бирок
билбей жүргөндүгү болушу да мүмкүн. Ошондуктан диагноз кандай десем, коюлганда эле сразу бөйрөктөрдү текшеребиз да, бөйрөктүн эмеси кандай экен деп, кандай десем, оору барбы жокпу деп. Нервная системаны эткилегенде бул нейропатия деп коебуз. Бул ошо нервная системаны эмете баштайт, залакат кетиргенде көбүнчөсү пациент колунда же бутунда чымыркап, оору, уктап калгандай белги. Кайра күлгүзө аласызбы? Азыр өзүм күлгүзүп берем. Всё. Элиза эже күлгүзө берем. Жылдар өткөн сайын нервная клеткалардын толугу менен залакатка кандай десем жабыркаган үчүн адам баягы колдору буттары чымырып аткан адам уже эчтеке сезбей баштайт. Эчтеке сезбеген үчүн кандай десем, биз корккон жанагы микро травмаларды сезбейт, колу буту күйүп калса сезбейт, же кандай десем, бут кийиминин ичине таш кирип калса же эметпей калса эчтекесин сезбейт. Анан ошо жана инфекциялар, эмелер, кандай десем, микро травмалар, ошолор баштап анан өтүшүп кетет да, сезбеген үчүнчү. Еще нервная система залакат алганда кээ бирде азыр анча көрбөйбүз, бирок мурунку жакшы контроль, кандай десем, контроль долбогон диабеттерде биз эмени да көрчүк, кандай десем, табарсыктын нервная системасы эгер эметип калса, эмне дедим, Гүлира, укпай атам. Жапа чегип калган болсо. Ошо эгер нервтери иштебей калган болсо, анда заарасын кыла албай калат. Ага трубочка менен заара кылдырыш керек. Эгер баарсак иче карандын нервная системасы залакат алганда, анда жакшы иштебей көбүнчө 3 неделя ичи катып, 2 күн ичи өтүп, ушундай периодтар башталат да, узун жылдардачы. Бул нервная система залакат алганда эң коркунучтуусу бул инфаркт болгондо, жүрөк оорусу болгондо адам сезбей калат. Анан тез жардамды чакыра албай калат да. Эң коркунучтуусу ошо деп эсептейм да. Өзүнө керектүү жардамды талап кыла албай калган үчүн өтө кеч болуп калган болот больницага барганда. Анан кийин бул, кандай десем, дагы көп жылдардын ичинде ретинопатия деп коебуз. Бул көздүн тамырларына, кичинекей тамырларына таасир берип, көрдүккө себеп болот. Бул диабет, сокурдукка себеп болот диабет. Бул дагы эң коркунучтуу кесепеттерден бирөөсү. 5 жылда бир обязательно көздөрүңөрдү текшертип тургула дейбиз пациенттерге. Кечиресиздер, 5 жылда бир эмес, диагноз коюлгандан кийин 5 жылдан кийин жылда обязательно, жыл сайын көзүңөрдү текшертип тургула деп эме беребиз. Ошондой. Сокурдук, инфаркт ооруларын эгер кант диабетине чалдыккан адам дайыма өз убагында дарыланып турса, бул ооруларга чалдыкпашы мүмкүнбү? Же эртеби кечби 10 жыл, 20 жылдан кийин сөзсүз болот деген сөзбү бул? Жакшы суроо бул. Азыр диабет болгондор, мен угуп жаткандардын арасында диабет болгондор деле бардыр. Мен аларды коркуткум келбейт. Диабет болгондордун баардыгы 20 жыл, 30 жылдан кийин ушундай болуп каласыңар деп. Бул өнөкөт оору, дарылоо менен жок болбойт, бирок
туура дарылоо, туура жолдо басса, кандай десем, жаркын келечек көрүнөт дейм да, туура жол мененчи. Бунда кандай десем, мүмкүнбү? Кошумчалай кетейин. кандай? Бул оорудан толук кандуу айыгууга мүмкүнбү? Бул ошо хронический оору болгон үчүн доктордун берген дарылары, жашоо образын өзгөртүү менен, туура тамактануу, физикалык активдүүлүктү көбөйтүп, сапаттуу жашаш мүмкүн. Жана компликация деп коебуз, бул жанагы узун жылдарда кесепеттер болушу мүмкүн деп атам го. Аларды минимумга жакындатып же болбошун кандай десем, ооба, алттан алсак болот. Демек, бул оорудан толук кандуу айыгууга мүмкүн эмес. Бирок ошентсе дагы, эгер биз доктордун айткандарын кылсак, туура тамактансак, диетаны кармаган болсок, анда ошо сиз айтып өткөн ооруларды дагы узартып коет экенбиз да. Ал 10 жыл, 20 жыл эмес, андан кийин деле келиши мүмкүн, же келбей деле калышы мүмкүн экен. Ооба, туура айтасың. Например, бизге келген пациенттерге айтам, кээ-биркилер, например, канын өлчөдү, сахары 7 да, а кээ-биркилер бар 9 болуп жүрөт. Сахарычы ошо 7 менен 9дун ортосунда өтө разница бар да. Эмечи 10 жылдан кийин 7 болуп жүргөн, например, жакшы жүрсө, 20 жылдан кийин 9 же 11 болгондор ампутация болгон, көзүнө залакат алган болот, көрүүсү начар, же диализге кире баштаган болот да. Бул жакта кандай десем, канттын деңгээли эң маанилүү фактор болуп эсептелет да. 7 менен 9дун айырмасы аябай чоң. 9 менен 11дин айырмасы аябай чоң. Ошондуктан эме кылыш керек. Ар ким өзүнүн врачы болуш керек да. Эмесин, глюкозасын өзү текшерип, өзүнү өзү билип, маалымат алып, тарбияланып дегендей. Дайыма өзүнүн врачы менен байланышта болуп туруш керек. Ооба, туура айтасыңар. Бул ооруга чалдыккандар ошо кадимкидей эле, кадимки адамдарга эле сапаттуу жашоосун сүрдүрө алат деп айтып атпайсызбы? Ошондо бул кант диабетине чалдыккан адамдардын тамактануусу, жашоо образы кандай болуш керек? Өзүнө алып жүрүүсү кандай болуш керек? Эмнелерге көңүл бурушу керек? Бул жакта жашоо образын алмаштырганда эки нерсе бар. Туура тамактануу жана физикалык активдүүлүктү көп кылуу да. Туура тамактануу дегенде, бул диета деп айткым келбейт. Диета дегенде буну 3 же 6 ай мындай аз убакыт деп эле ойлойт да. 6 ай диета кармайм, килограммдарды берип арыктагандан кийин кайра эски көнүп калган адатыма кайра келем деп ойлоп калат да. Мечи ошон үчүн жашоо образын алмаштыруу деген сөз көп мындай өмүр бою деген нерсени эметет да, кандай десем, чагылыштырат деп ойлойм. Углевод, бул жанагы карбонгидрат деп коебуз, канга кошулгандан кийин кантка айлана турган тамак аштар. Булардын башчысы буудай, ундан жасалган бардык нерселер, күрүч, жүгөрү, картошка, кант менен жасалган бардык таттуулар, таттуу ичимдиктер, варенье, асель, булардын бардыгы кантка айланат, эметкен организмге киргенден кийин буларды азайтыш керек деп азайтыш керек. Булардын жанында обязательно тузду, андан кийин майды да азайтыш керек. Кара нан жесе болот. Кандай десем, нан жебей коюу мүмкүнчүлүгү жок. Кара нан жесе болот. Кара нан ак нанга караганда диабетиктер үчүн туура да, туура кандай десем, пайдалуу. Порцияны азайтыш керек. Мөмө жемишти бир
эмеси менен порциясы менен жеш керек. Например, орточо bir алма менен 7-8 жүзүм бир калорияны эметет да, камтыйт. Ошо бир жегенде жана 5-6 алма эмес, бир эле алма жесе болот да. Или 2 кичинекей мандарин жесе болот. Же өзү ар кайсы тамактын өзүнүн порциясы бар. Ошо порция менен жеш керек. Тез жеп, анан бирок аз порция менен жеш бул жакта маанилүү болуп эсептелет. Кыймыл аракетке келе турган болсок, ден соолук үчүн эң пайдалуу кыймыл аракет бул 45 минута тынымсыз темп менен жөө басуу деп кыскартсам болот. Буну күнүгө кылуу зарыл. 45 минута деп минимум убакыт бергенимдин себеби жанагы ден соолук үчүн пайдалуу нерселер 20 минутадан кийин боло баштайт. Ошону жок дегенде 25 минута узатыш керек да. Минимум 45 минута, буну пациент кааласа 1 саат, 1,5 саат да кылса болот. Канчалык көп болсо ошончолук ден соолук үчүн пайдалуу деп эметем, белгилейм. Негизи эле кант диабетин алдын алууга чалдык болгону мүмкүнбү? Алдын алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Алдын алыш үчүн биринчи кандай десем, мен врач катары пациент келгенде, диагноз койгондо кант жөнүндө толук маалымат беришим керек, толук маалыматка ээ болуш керек. Анан коркутпашыбыз керек. Көбүнчө биз коркутабыз, анан корккон бойдон тиги кетип калышат пациенттер. Врачка келбесем болду, баягы көрүнбөсөм жоктой эсептешет оорусун. Коркутпаш керек. Анан кийин эгер бүгүнтөн баштап аракет кылса, көп жылдан кийин сапаттуу жашоо мүмкүнчүлүк болгонун айтыш керек да, ошону белгилеп кетиш керек. Анан кандай десем, көбүнчө бизде врачка барганда эле өлчөлөт да, эмелечи, канттын деңгээли. Өтө кандай десем, бул жөнөкөй эле мисал, бирок ар бир адам өзүнүн ар бир адам эмес, ар бир пациент кант оорусу менен ооруган оорукчан эме алыш керек. Кантты өлчөй турган препарат алыш керек өзүчө. Аны күнүгө болбосо дагы жумасына 2 жолу, 3 жолу, врачка келерден мурун обязательно күнүгө 6 жолу 3 күн өлчөп кел дейбиз да. Ач карын, анан тамактан кийин кандай болуп атыптыр, деңгээлинги кандай экен, өзүн өзү контролдош керек. Ошондо анан эме болот да, кандай десем, алдын ала алабыз да, жана кесепеттердинчи. Биринчи ошо толук маалымат беришибиз керек, эмне экенин билиш керек, кантип тамактануу керектигин билиш керек. Анан кийин өлчөмдөрдү билиш керек. Например, ач карын глюкозасын өлчөгөндө 5 менен 6,6 кандай десем, бул норма. Тамактан кийин 2 сааттан кийин өлчөлгөн канттын деңгээли 7,7ден 11ге чейин нормально норма болуп эсептелет. Ар ким өзүнүн врачы болсо, анан кийин кандай десем, врачка 6 айда бир, 3 айда бир обязательно бөйрөгүн, көзүн, жүрөгүн текшертип турса, көп нерсени алдын ала алат деп ойлойм да. Демек кант диабети бул орусча айтканда приговор эмес экен, ал менен дагы кандуу кадимкидей эле жашаса болот экен, Ооба. Рахмат, биздин көрүүчүлөрдүн да суроолору бар экен, ошолорго да кайрыла кетели. Венера айым жазган экен, кайненем кант диабети болгонуна 5 жыл болду. Эгер бутунун манжалары чымырап ооруп уктап калгансып жатса, эмне кылыш керек? Анда бул жана айттым го, нервная система залакат ала баштаганда, ошо уктагансып, чын тамырлары, кан тамырлары ошондой сезим пайда боло баштайт. Обязательно неврологко барыш керек.
же кыргыз биякта дечи неврологко барабыз, Кыргызстанда билбейм, может жөнөкөй терапевт деле жазат. B12 B12 витамини и обязательно альфа-липоик асид деп коебуз. Ошондой препараттар бар. Чымыроосуна, оорусуна жардам берет. Эң негизгиси глюкозасын, кантынын деңгээлин нормада кармаш керек, жакшы дарыланыш керек. Наргиз атайым сурап берген экен, кандагы канттын деңгээлин профилактика кылып канча убакытта бир текшерип туруш керек? Эгер сиз группа рискада болсоңуз, кандай десем, азыр мен кайра башынан айтайын. Эгер группа рискада эмессиз, жөнөкөй адамсыз, 25 жашында же 30 жашында, 50 жашында, семиз эмес, жакшы, баардык нерсе жакшы, анда биз 3 жылда же 5 жылда ачкарын кантты карап тургула дейбиз да, текшертип тургула. Эгер группа рискада болсоңор, семирип кетсеңер, үй бүлөңөрдө бир тиги кант менен ооругандар бар болсо, же кош бойлуулук учурунда диабет диагнозу коюлган болсо, анда 6 айда бир ачкарынга кантты текшертип туруш керек. Бул 6 айда бир болбосо дагы жок дегенде жылда бир десек болот. Бактыгүл айым сурап берген экен, диабет экинчи тип менен ооруганда эмне жесе болот, эмне жесе болбойт? Бир аз önce айтып кеттим, эмне жесе болбойт деп. Эми кандай десем, бул өзү биз бул жакта диагноз коюлгандан кийин диетологка жөнөтөбүз да пациенттерди. Ал жакта эгер кандай десем, пациент иштесе, ошо ишине жараша, кайсы убакытта үйгө келет, эмне болот, ошолорго жараша бир диета түзүп берилет да. Бирок кыскача айтып кете турган болсок, таттуу ичимдик жок, ичпеш керек. Андан кийин ундан жасалган баардык нерседен узак жебеш керек. Картошка, күрүч, булардан кандай десем, ушуларды чыгарып коюш керек өзү эмеденчи, тамактануудан. Жидегүл айым сураган экен, менин кант диабетим 8 дейт, норма өзү 5 экен, анан боюмда бар. Балага өтөбү же дагы башка таасирлерин айтып бере аласызбы? Эгер боюнда бар болсо, балага өтпөйт, бирок балаңыздын веси кичинераак, мындай аз же көп 4-4,5 килограмм төрөшүңүз мүмкүн. Бул кош бойлуулук учурунда баланын суусу өтө көп же өтө аз болушу мүмкүн. Бул диабетке байланыштуу. Сиз кош бойлуулукта обязательно инсулин баштайбыз, себеби дарылар балага зыян бериши мүмкүн. 8 бул өтө көп эме үчүн, кандай десем, болушунча 6га жакындаштырышыбыз керек, инсулин колдонуш керек, обязательно да, кандай десем, туура тамактанууну өздөштүрүп жашоого эметиш керек, кандай десем, жашаш керек. Жөнгө салыш керек, туура тамактаныш керек. Сабира айым сураган экен, кайнагамдын 17 жаштагы баласына сахар, кант диабети диагнозу коюлду. Больницага жатып лечение алып, канттын деңгээлин азайтышты. Бул жаш баланын кант диабети диагнозунан толук арылууга мүмкүнбү? Диагнозуна эмне кароого мүмкүнбү? 17 жаштагы балага кант диабети диагнозу коюлуп туруп, больницага жатып, дарыланып, канттын деңгээлин азайтышкан экен. Айыгып кете алабы же ушул боюнча дайыма даярданыш керек? 17 жашында жаш балага диабет танысы диабет диагнозу коюлган болсо, бул 90% биринчи тип диабет болот. Биринчи тип диабеттин бир эле дарысы бар, ал инсулин. Инсулинде өмүр бою инсулин колдонот. Наргиз айым сонун маалыматтар үчүн сизге ыраазычылык билдирип жатат. Жайында сураган экен, диабет биринчи тип болсо айыгабы дейт. Орусча жазган экен, диабет первого типа надо смириться и научиться компенсировать деп Зарина айым жооп берген экен. Өзү жооп жазган экен. Рахмат.
Дагы суроолоруңуздар бар болсо жазсаңыздар болот. Биздин 5 мүнөт убактыбыз бар дагы. Менин оюмча абдан баалуу, абдан керектүү маалыматтар болду окшойт. Кант диабетине чалдыккан адамдар же жакындары кант диабети менен ооруган адамдарга дагы керектүү маалыматтар бердиңиз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Уруксатпы мен бир суроо бере алам. Инсулиндин башка зыяндары, башка органдарга зыяндары барбы деп сурап жатышты. Жок, инсулиндин органдарга зыяны жок. Инсулин только дозасынан көп сайылып калса, жанагындай кантты өтө түшүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан инсулин алган пациенттерди, таблетка алган пациенттерге караганда тыгызыраак эметебиз да, кандай көзөмөлдөйбүз. Органдарга зыяны жок. Канттын көтөрүлүп кеткен деңгээлинин органдарга зыяны ошо зыяндуу да. Мен азыр прям эметип айта албайтам. Көтөрүлгөн кант инсулинге караганда көбүрөөк зыян берет эмелерге, органдарга. Туура колдонуу менен Гулира сүйлөй бер. Толуктап айта бериңиз, кийинки суроого өтөйүн дегем. Унутуп калдым, сен айтып бер, Гулир. Эгерде дайыма таттууну каалап турса, бул организм үчүн нормалдуу дейт. Ошо кант диабети эмеспи деп коркуп жатат окшойт. Түшүнүктүү. Бул кандай десем, жана бул бир эле кечке таттуу жегиси келип атса, бул таттууну азайтыш керек. Өзү азыр айтып атабыз го, жана диабет үчүн жашоо образын алмаштыруу керек депчи. Бул диабет үчүн эле эмес, ар бир адамдын ден соолугу үчүн керектүү нерсе да. Азыркы айткан нерселерибиздин баардыгын кылганда өзү адам баласы аябай ден соолуктуу жашайт да. Ошон үчүн таттууну азайтыш керек. Бул диабет болсун, предиабет болсун, жөнөкөй адам болсун, эч кандай эмеси болбогон. Таттууну азайтыш керек. Таттуу эч качан жакшылыкка апарбайт деп айтайын. Сабира айым, сизге чоң рахмат, толуккандуу түшүнүк бердиңиз дейт. Венера айында сиз менен сыйынтанып жатат. Дагы суроо бар экен, ошо аппараттын ийнесин дайыма алмаштырып туруш керек. Ооба, аппараттын ийнесин алмаштырып туруш керек. Бул да ийне дегенде эки жерде колдонулат. Бул жана инсулин, калем инсулин дедим го, инсулиндин ийнеси болот. Ал кээерки адамдар өзүм эле өзүм эле колдонуп атам деп бир-эки жолу ошол эле ийне менен колдоно беришет да, андай болбойт. Ар бир колдонгон сайын стерильный ийне менен колдонуш керек. Еще ийне деген бул жана аппараттагы ийне эме канды өлчөрдөн мурун колго баскан ийне, аны дагы эметиш керек. Алмаштырып туруш керек. Себеби диабет болгон үчүн инфекцияга өтө ачык да. Обязательно ар бир колдонгондоийнени алмаштыруу зарыл. Рахмат. Мазмундуу маалыматыңызга рахмат. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз дейт. Пайдалуу кеңеш үчүн, маалымат үчүн рахмат. Ишиңизге ийгилик деген каалоолорун айтышат. Биз дагы сизге убактыңызды бөлүп, аябай жакшы айтып бергениңизге, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы кызыктуу темалар болуп калса, биздин угармандар, көрөрмандар суранып калса, чакырабыз. Келип бересиз деген ишеничтебиз. Гулира, рахмат. Мен өзүмдүн ой пикиримди кыргызча тез жана кандай десем, жакшы айта албай калдым, кечирим сурайм. Такалып жана кандай десем, жакшы сүйлөй албай калганым үчүн сиздерге рахмат, ийгилик. Ошентсе да баарыбызга абдан түшүнүктүү болду. Рахматыбызды айтабыз. Жалпы эле биздин көрүүчүлөргө дагы рахмат, активдүү катышып бергениңиздерге. Биздин техникалык мүмкүнчүлүктөр кетип калган үчүн кечирим сурайбыз жана баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Эч убакта оорубаңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы барыңыздар. Көрүшкөнчө.